Биздин урматтуу каналдын көрөрмандары, сиздер менен биз сабактарыбызды улайбыз. Сиздер менен өткөнкү сабакта "Маза фи соффи" деген теманын диалогун өткөнбүз. Бүгүн ошол теманын каваид эрежелерин өтөбүз. Бүгүн сиздер менен өтө турган эрежебиз фи'лул амр, буйрук этиши. Фи'л деген этиш, ал-амр деген буйрук дегени. Буйрук этиши, кантип биз буйрук беребиз. Буйрук этиши дегенде биз бул алдыбызда турган мухатап, биз кайрылып жаткан, сүйлөп жаткан адамга буйрук берүү. Ошол тууралуу өтөбүз. Ал эми кийинчерээк башка сабактарда жаныбызда жок болгон адамга буйрук беришти үйрөнөбүз. Демек, буну фе'л амрды амрул хадыр деп атап коюшат. Амрул хадыр, мындай айтканда, сиздин жаныңызда болгон угарманга буйрук берүүнү амрул хадыр, фе'лул амрул хадыр деп айтат. Эми бунун жасалышы. Биз буну жасаганда биз фе'л мудариден жасайбыз. Фе'л мудари формасынан. Яфтаху мисал үчүн жазып алайлы. Яфтаху. Яжлису деген, мисал үчүн. Жасаганда кантебиз? Жасаганда биз карайбыз. Сөздүн айын барабарын. Айын барабары фатха же касра боло турган болсо, биз не кылабыз? Янын ордуна касралуу алифти алып келебиз. Мындай айтканда, хамзалуу касра, хамзалуу алифти алып келебиз. Караңыздар, фе'л мудари жасаганда ошол биз яны, бул жерде фе'л амр жасаганда яны өчүрөбүз, яны кетиребиз. Я кетет. Яны өчүрдүкпү? Анын ордуна не алып келет экенбиз? Алиф алып келдик. Эми буга кандай аракет беребиз дегенде, айын барабары фатха же касра боло турган болсо, касра алып келебиз. Эгерде айын барабары домма боло турган болсо, домма алып келебиз. Эреже мына ушундай. Дагы бир кайталайбыз. Мынакей яжлису деген этиш келди. Яжлису. Ушул этиштен фе'л мудари болгон этиштен биз фе'л амр жасайбыз. Биринчи кадам не кылабыз? Яны өчүрөбүз. Бул жерге алиф келди. Эмне тамга алып келебиз? Эмне аракет алып келебиз десек, сөздүн айын барабарын карайбыз. Айын барабары касра, фатха боло турган болсо, и келет. Ал эми домма боло турган болсо, домма келет. Болду. Мына ушундай эреже бар. Аны биз эми мисалдардан не кылабыз? Байкап чыгабыз. Лахидил амсилата ма'ал муаллим. Мисалдардын мугалим менен чогуу байка дейт. Мынакей яфтаху, яжлису, янзуру деген 3 этиш турат. Яфтаху деген ачып жатат, яжлису отуруп жатат, янзуру карап жатат. Эми ушуну жактарга салып туруп карайбыз буйруктарын. Караңыз, анта болгондо мынакей ифтах болуп калат. Көрдүңүз да? Нол я ордуна алиф алып келдик. Кандай алиф алып келдик? Касралуу. Неге? Анткени айын барабары фатха болгон үчүн. Эми яжлису, яны кетирдик, ордуна алиф алып келдик, и алып келдик. Неге? Айын барабары касра болгон үчүн. Демек, фатха жана касра боло турган болсо, айын барабары бул жерге касра келет экен. Эми мына янзуру деген этиштин айын барабары не? Домма. Яны кетирдик, ордуна алиф алып келдик, айын барабары у болгон үчүн бул жерге деле у доммасын, домма харакатын алып келип койдук. Ошондо унзур болуп калат. Сөздүн аягы мына фе'л мудариники яфтаху болуп у менен бүтүп атса, бул не? Фе'л амрда уже акыры сукун болуп калат, мажзум болуп калат, Мажзум болуп калат. Жазым болуунун жекелик формасындагы аламаты бул сукун. Эми анта бул ифтах болот экен, иджлис болот экен, унзур болот экен. Анти болсо ифтахи болот экен. Яйл мухатаба уланат. Буну яйл мухатаба деп атайбыз. Ифтахи женский родко сен ач деген формасы ифтахи болот экен. Иджлиси сен отур женский род. Унзуруй сен кара женский род. Мынакей я уланат экен. Я билесиздер өзүнөн мурданкы дайыма касра болушун каалайт. Ошон үчүн биздин акыркы жанагы сукун эмес, касра болуп калды. Эми дальше улайбыз. Антума, сен экөөң дегенге бул мужскойго деле, женскийге деле кетет, билесиздер. Ифтаха болот, иджлиса болот, унзуро болуп калат. Эми антум, силер мужской родко ифтаху деп айтабыз. Иджлису деп айтабыз, унзуру деп айтабыз.
Antunnaga sizler jenski üretko. İftahna, iclisna, unzurna dep aytabız. Yani bu jerdagi faildir. İftahta fail damir mustatir anta bolot. Fail degeni uşul etiştin atkarucusu. İftahide yail muhataba bolot. Antumada alifil isnaim bolot. Antumda fail vavul cema'a bolot. Antunnada nuni nisva bolsa nunel inat ne bolot? Faili şul etiştin atkarucusu bolot. Buna uşunday savak demek düşündüңүздөр. Buna könügülörдү bir sira işlep çıgasızlar. Nol жерде мына ошол өткөн чактардын учуршак келе чактардын буйрук этиштерин жасайсыздар. Бул жакта жанагы сүйлөмдүн контекстине жараша кайсы жактагы буйрук этишин тандайсыздар. Мынакей ол кашанын ичиндеги булар жеке өзүңүздөргө көнүгүү. Şunu pauza kılıp turup işte olsanızlar bolot. Könügülör anam bu жерде ne? Jogorda biz düşündürgön nerseni tabletsasını ne kılgan görsetken. Bunu ошол sabak sizlere men bugün öte turgan sabak bul fi'lul amr. Allah'ım ilimingizlerge berekesin bersin.